Салам достор, сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы. Туугандар, бир канча күн мурда ушул экил карындашыбызды эфирге чыгардык элек. Бул карындашым ушул өзүмдүн бир тууган иним. Эки баламды 6 жаштан баштап зордоп жүрүптүр. Үнүмдү бийлик өкүлдөрүнө жеткизип берип койчу деп кайрылгандыктан ошол эфирди дайындап, иниси менен жана апасы менен маек курдук элек. Азыр ушул карындашыбыз бизге кайра кайрылыптыр. Комментарияда болуп жаткан суроолорду бериңиз, мен жооп берейин. Апам мени жинди деп, мен үстүмөн каралап жатат. Негизинде мен жинди эмесмин деп чакырыптыр. Азыр маекте ачык куруп бергенге аракет жасайбыз. Мен Абдуманапова Натира, Абдуманаповна, 88 колум. Кара Суу районунун Жаңы Арык айылында туулуп өскөнмүн, ошол жердин кызымын. Буга чейин интервью бердим, эки баламды зордук, зомбулуктун курбаны болуп жүргөн өзүмдүн бир тууган иним жөнүндө айтып өткөмүн. Ал жерде аябай катуу ыйлаганмын. Себеби бир күн мурунду мен Сокулуктун больницасына чыгып, психиатрга жолукканмын. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби баламдын басып кетишине себепкер болушуңузду суранам. Жашы 13-тө. Операциясы Түркияда же Индияда болот. Кыргызстанда операция кылалы дегенбиз, алар кепилдик бербей коюшту. Түркияда же Индияда деди. $60,000 экен. Биздин каражатыбыз жетишпейт. Өзүбүздүн жашаган жерибиз квартира, күйөөмдүн иштеген айлыгы 25,000. Эң банкымдын номери 0999 30 0983 мээрим М деп чыгат. Баламды көрүп, Бишкектеги республиканский психбольницага эме берген, направление берген. Балаңызга? Өз былтырда берген частный клиника. Ал кезде государственный берейин десе, психиатр эмеге чыгып кеткен экен. Отпускага. Анан частныйга алып барганмын да. Частныйдан анан ошо милиция кызматкерлерин чакырып койгон. Частныйдагы берген, бирок ага чейин стрессте, депрессияда болуп, анан шартыбыз дагы болбогон үчүн алып барбай жүргөмүн. Психиатрга ошентип алып чыксам, кайра эле ошол направленияны выписка менен келесиңер, барып жаткырып жатты деген выписка менен, документ менен келсеңер, анан кызыңды да алып чыкпапсың, текшерем деп. Ошодон улам, баягы энесиң да канча убакыт болсо деле ошол күнү болгондой сезимде болуп, шолоктоп ыйлап чыктым да. Кимдир бирөөгө башкача көрүнүшү мүмкүн. Адам атайлап эметпейт. Ошо эмоция менен чыгып айттым. Сизге интервью бергенмин. Вот андан кийин ата-энем ал интервьюну көрүп эле YouTube каналга жүктөлбөй туруп эле Instagram аркылуу көрүп, аны WhatsApp'тан таралгандан сразу эле самолетто эмес, машина менен жолго чыгыптыр. Айылдан Бишкекке. Анан ошол келип үйгө эмнеге өчүртүр, эмнеге чыктың дагы деп, ошол мурда кандай эме кылган болсо ошол нерсе кайталанып, ушундай мамиле жасап кетишти. Мен келбейт деп ойлогом, акыры чындыгын кызым биз жаба албайт экенбиз, бул деген өзүн кармалбайт экен, акыйкатын айтыптыр да деп, мындай түшүнүү менен карайт деп ойлогон элем, бирок андан сайын ырбап келип өтө эмне дешти деле таң калам да. Бул апаңыз менен мен дагы маек курдум, баягы апаңыздын сүйлөгөндө эле көрдүңүз го дейм. Апаңыз айтып жатат, сизди психологиялык жактан жабыркалайт деген сөз болду да. Ооба, мен башында көрүп аттым, анан ойлодум, чындап эле мүмкүн окшойт. Эми апасы айтып атат, жалганын айтпайт. Эниңиз да тастыктап атат, ошол психологиялык жактан жабыркалайт депчи. Анан буга эмне дейт элеңиз? Бул канчалык деңгээлде чын же ушак, каралоо? Бул эми мындайча айтканда, бир сөз менен грубо айтканда, бул адамга тикеден тике мындай түз прямой эфирдеги угрожение да. Бул өзү далил болуп турат да. Мындай сөздөрүнө акылдуу адам, мындай акыл калчаган, логика салса, мен башын эле көрдүм. Чынында көргөнүм жок до конца. Анан себеби адамдын жүрөгү чыдаш керек экен да. Анан кызым өткөрүп, анан ошол түшүндүрдү. Ушундай апа, үй жөнүндө эле, бул жерде биз жөнүбүздө сүйлөбөй эле, үй жөнүндө айтып, анан үй маселесине келебиз. Мен биринчи суроону берип аткан себеби, ошол апаңыз айтып жатат да, сизди психологиялык жактан жабыркайт депчи. Аны ошол күнү укканымда, бирок биринчи иниңиз айтып атат, анан апаңыз тастыктап атат. Ооба, менин кызым психологиялык жактан жабыркайт деп. Биринчиден
бул сөздү шамал учурсун деп айтам. Кудай табагын периште өмүн дебесин, астагфирулла. Оорубаймын. Альхамдулилля, оорубаймын. Аллага шүгүр. Кудай сактасын. Ооруп аткан перзентим. Өзүмдүн ошол зордук зомбулуктун курбаны болуп, кызыма караганда баламды көбүрөөк сааттап ыплас аракеттерди жасагандыгы үчүн, баламдын баягы кызыма караганда ал оорураак экендиги үчүн, башына баягы денең көгөрбөсүн деп башка салагандыгы үчүн ал психикалык жактан жабыркап тургандыгы анык. Ага чейин психологиялык жактан жабыркаган эмес, ага чейин то есть Жок, жакшы эле буга болчу. чейин мунун выпискалары эме вакцина алат го, балдар төрөлгөндөн тартып. Буга чейин жашынакай болуп окуп жүргөн балам. Бирок ошо бала кезинен коркуу сезими 1-2 класстан баштала баштаган, коомго аралаша албай. Анан ошол 7-ге келгенде балам 2023 октябрда акыркы жолу ыплас аракеттерди жасалгандыгын айтты да. Кызым 2019. Анан ал нерсеге өзү мен даяр элем. Себеби 1 жыл мурун угрожать этишкенде, баламды дем салдырса деле жакшы болуп кетет десе, балаң каерден болсо жакшы болуп кетсе, эне баарына даярбы. Молдолорго алып барып, анан ушул нерселерди көрүп, сен оорулуу деп. Эми ошол видеолор бар чыгар. Стресстеги, депрессияда жүрөсүң, конечно, сенин баардыгы талап турса, адам жан дүйнөң жабыркап, бир жерде тигилип, карап тура бересиң да, не деген бул кана эми бул түшүм болуп калса, көзүмдү ачсамбы деген нерсең баягы өң башыңды тартып алып, ыйлаганың тартып алып анан стресс деп. Бирок оорубаймын, Кудай сактасын. Кыска айтканда оорубаймын. Ооруганга жолдошу, ооруган адамдын аялы менен жолдошу жаша албайт, бир сөз мененчи. Анча мынча эркек жаша албайт. Сен боло менин жолдошум. Жолдошум тамагың даяр болбосо, кайненем айткан, тамагың даяр болбосо, Кудай туба кылдым, эркек болуп мага сөккөн эмес, кол көтөргөн эмес. Бирок ал башка адамга айланып, даяр эмеспи деп сабыры жок да. Анан тамак ашыңды кылып даярда албайсың да, тамак ашын кылып, жолдошум менен жашынакай жашап, анан балдарымды тарбиялап, ошолордун оокатын кылып жарап турганым өзү ден соолугумдун чындыгы, далил эмеспи. Анан ооруган адамдын документи болот, ооруду деген, шизо деген, шизофренический жактан деп өмүр бою сен тиркелесиң, көзөмөлдө болосуң. Андай адам эгер мен оорулуу болсом, эмнеге кармап отурат? Мени алып барсын, мени карасын, баксын. Балдарын каралбайт бул деп, улуу сарасын менен тамак ашты ажырата албай калат бул деп алып кетип карасын. Адам мындай каралаганда делечи, блогер байке каралаганда деле кичине адам мындай Кудайдан деле коркуш керек да. Жок, мен ушуну эле тастыктап коеюн дедим. Сиз эч эч кандай учетто жоксуз. Учетто эмес, мен Кыргызстан боюнча текшерсин, дүйнө боюнча деле текшерсе бул нерсени тастыктайт. Кудайга шүгүр, жүрөгүм ооруйт. Демек бул жалган. Анан эпилепсия дептир, эпилепсия деген деле талма оору, андай оорум жок, Кудай сактасын. Эпилепсия дагы бул ошо психологиялык оорулардын нервтен ооруп, талма, кимдир бирөө рожденный, кимдир бирөө кийин жабыркайт. Кудай сактасын андайдан. Андай оорулар жок. Алтын башыбыз эле аман болсун, жок, Кудай сактасын. Анан баягы апаңыз менен майып кылып атканда апаңыз дагы айтып атат да, бул кызым биринчи инемизден угуп атам, анан баягы апаңыздан оозунан уктум да. Анан аны мен өз көзүм менен көрдүм. Ушул үйдүн, сиз азыркы учурда жашап жаткан үйдүн китебин көрдүм. Бул апаңыз айтып жатат, ушул бизди шантаж аркылуу, ошо видеону сен аркылуу чыгарып алып, сени пайдаланып, бизди коркутуп бүркүтүп, жанагы үйдү өзүнө өткөрүп алайын деген максат болгон дейт да. Анан ошол үйдүн китебин көргөздүм, мына биз азыр алып келдик үйдүн китебин. Бул сөздү мындайча айтканда баягы копировать этип эле көп нерсени айтып коюптур да. Бул сөздү мен оюма да келген эмес. Алар өзү документсиз эле келди. Келип кызымдын мына жерде кичине тартып алган видеосу бар. Эгер чындап эле ушул нерселерден кийин келгенде мен билгенимде камера коюп коет элем. Милициялар менен турган болот элем, мен мурдак акыбалымды билем да. Анан эми ушунчадан кийин кичине адамгерчиликтүү, адилеттүү караш атат элем деп мен тынч эле уйкумда болгом. Булар келип эле ошол мурунку сөздөрүн, буга чейин баягы кандай сөздөрүм болсо ошол нерселерди кайталап эле энем ызырынып, уят сөздөр ошол видеодо да кичине угулуп турат. Уят сөздөр менен аябай сүйлөдү. Бул үйдү 1 сааттан кийин үйдү беребиз деди. Ага чейин коркутуп, сен эмне кыла аласың, үйүмөн чыгып кет деп жолдошума карап, үйүңө келсек былтыры үйгө бизге коерго наныңар жок экен го депчи. Анан азыр холодильник стой го депчи, мындайча айтканда үстүңөн күлүпчү. Анан баягы сөздү перзент уккан өтө оор да. Сен ата-энеңден ушул сөздү уксаң, ал жүз көрүшпөй турган даражадагы сөз да. Ал сен келип бетиңди жума албайсың. Жат бирөө кылса жарашат. Өзүңдүн апаңан дуалды мына жерде, мына Кудай төбөмдө көрүп турат. Үйдү бошотуп кой депчи. Ал дегенге апамдын атында болчу.
бул үйдү ошток үйүмдү сатып өзүм ремонт кылганмын деп анан балдарым дагы айтып берди, ремонт кылдым дейт, бир мык көтөрүп келген эмес го депчи, сиз наоборот тоок алып тоок союп келип атаңыздарды бергиле деп биз чакырдык деп кызым айтып атат да. Апам ошентиптир. Ал өзүм эле базарга баардык нерсени алып келип, өзүм ошол аппак паркетте кылып, өзүм ыңгайлаштырып, жакшынакай кылып, ошол үйүмдү сатканыма дагы себепчи ушул баламдын коомго аралаша албай, мугалимдер тарабынан, Нариман мектебинен мугалимдер коомго аралаша албай атат, балада өзгөрүү бар, анан бир жолу эс болуп калып эме чакыртырышкан экен. Баягы Скорый чакыртырышкан экен да. азыр ушул сөздү балким Анан ушул себеп болуп сатып калдык. Балдарымды русскоязычный, орус тилдүү бул жанагы болгон үчүн апаңыз айтып аткан үйдү айтып үйгө атасыз. үйгө Апаңыздын далил да. үйү. Ооба, ошондой иретин менен айтпасам башка адам экран артында түшүнбөй калышы мүмкүн да. Анан биз жолдошум экөөбүз кеңешип, жолдошум да баягы Бишкекте иштеп, неметип калгандыгы үчүн анан сен да иштесең, анан барып келип кыйналасың, анда үйдү сатайлы деп мен айтканмын. Мен өзүм сунуш киргизгенмин, себеби балдарым русскоязычный, себеби мугалимдер тура эле келип, балдарың жакшы жерге окуут, ушул балаңдап эме дей бергенден, баягы коңшулардан угуп, коомго русскоязычный болгон үчүн балким балаң ушул чочуп нетип калгандан дагы балким русскоязычный жерге барса, территориясына бир орус бала бар, ошону издеп барат да. Анан ошодон улам биз север, мына Сокулук, Бишкек территория чындыгында чөй, эми Америка эмес го, биздин өзүбүздүн жерибиз, өзүмдүн кыргыз жерим, өзүмдүн топурагым, киндик каным төгүлгөн мекеним, каалаган жериме барып жашайм да. Анан анда барайлы жаным деп жолдошум баралычы деп мен суранам, анан аны сатып бул жака келдик. Келгенибизде апам менин атымда турсун деп сунуш киргизди да. Менин атымда турчу эле го, мурун деле туруп тура берсин кызым деп. Анан ошону эметкенде мен эмнегедир мындай чучу болду да. Бир айтсам, апа менде тура берсин деп эле түз оюм да. Тура берсин апа, балама деп алганбыз го муну, балама деп алганмын, өзүңүз деле билесиз. Анан балама деп эртең 18ге толсо деле мен өзүмө өткөрүп берем депчи. Канча балам болсо деле бул нерсени түшүнүү менен карайт. 5 балам болсо деле жолдошум 2 баласы менен, мен 2 балам менен, бизде сен балаң, мен балам деген сөз жок да. Кудай сактасын, ошондой эле бололу. 5 балабыз аны тарбиялап эле жакшынакай өзү атасы түшүндүрүп коет десем, менин атымда турсун. Анан жолдошум мени кой депчи. Эне атанын үстүнөн эметпей сыйлап макул деп койсоң. Анан жолдошума карап, мына тирүүбүз ушинтип атат десең, текеберленип кой деп койсоң болот. Мына көзүбүз тирүүбүз, мен өтүп кетсем, ушул силерге дарыны кылып беребиз деди эле. Анан баягы сөз көбүз дегенден өзүм деле уялып кеттим да, макул деп өткөргөнмүн. Анан бул нерселер ошол 1 айдан кийин билинип атпайбы? 1 айдан кийин балам баардык нерсени айтып, 1 айдан кийин куймучу көкмөк болуп келип, алып ичип өтүп, аны дизентерия деп, мурда да дизентерия деп жүрө бериптирмин да деп, бул нерселер такталып, мектептен маалымат келип, директор тарабынан уже маалыматтар балдарымдан мектептен уже энем өзү далилдеп, сени уже коркута баштады. Уже оорулары ошол иним машина базарга барам, силер машина базарга барам. Машина базарга жакын экен, военный Антоновкага мен барып машина алып, анан силеркинде жатып келем деген. Анан жатып келем дегенде эле булар баягы кычалат болуп, башкача болуп баштап эле ушинтип ооруп калат да. Келбей эле койсунчу мама деп суранып калат. Мунун тарыхы көп. Биз милицияда бүт тактап 20дай барак кылып балдарым далилдеп, видеолор бар ушул нерселерди тактаган Сокулукта. Анан ошентип баягы кабарды уккандын ичинде эле апам ызырынып, дароо эле айткан. Менин атыңда үйүң. Үйдү бербеймин. Мени сыйлабай, сен ошол анын арасында 8 ай угрожение болгон. 4 бала менен келип өлтүрүп кетем депчи. Мен 8 ай угрожениядан кийин өзүмдү колго алып, анан кийин эмеге психиатрга чыксам, психиатр эмеге отпускага чыгып кетип, анан Сокулуктан Профамед деген частный клиникага алып барып, анан частный клиника невропатолог, психиатр жок, бизде невропатолог дегенде невропатолог көрүп туруп, балдарымды анан ошол жерде тастыктап туруп, направление психбольницага деп 2 балама балчы айта берип атпайбы ошол жерде. Анан ал деле ак халатчан, эл үчүн иштеген адам. Кабарыңыз барбы деди эле, ачыгын айттым. Ооба, кабарым бар. Мен ата-энем коркутуп турат эже. Мен эч жака айта албаймын дегенде, директорун чакырда, биз опер чакырып койдук. Ошол жерден барып анан сурактар болду да. Анан ата-энем ошол моментте угуп туруп эле, ошол милицияда турсам, иним чалып аябай коркуткан. Милициянын алдында турсам, уят кептер мененчи, мынандайың деп уят сөздөрдүчү муузга ала албайсың. Ушинтип сөгүп турат да, сен мынтиген колуңан эмне келет. Анан ага чейин аны 3 ай балта Москвага кетти деп ушинтип жүргөн. Анан ата-энем оюм бөлүнүп кетти. Ошол ата-энем ошондон кийин мага айткан, ошондо эле үмүтүмдү үзүп койгонмун үйдөнчү. Үйүңдү бербейбиз, үйдү бошотуп кой депчи. Себеби мен суранганмын, өзүмдүн
тайнем үйүндө да чоңоюп калгам да, ал жакта да кемпир чалды карап, таятам раматылык өтүп кеткен. Көзүм тирүү бар кезинде ушул нерселер болбойт эле негизичи. Аябай кыйын киши эле. Ташкенбаев Таштемир деп, анын Правдада мугалим болгон, директор болгон, завуч болгон, эл үчүн жанын берген өтө сөзү өтүмдүү, өтө авторитет киши болгон. Мунун кыздары атасын тартпады, чынын айтканда. Чоң Таекем тагам тартты. Сөздөрү, турпаттары тартты. Ошол кичүү Таекем мага чалып, ошол сүйлөшүүдө үйүмдө алып коюшту деп аябай ыйладым да. Мен бүгүнкү күндө балдарымды Москвага чейин барып көргүзөм, мен үй мага керек эмес Таеке дедим да. Сатып мага келип, клиент келип атат дедим да, сатып мага апам кол эле коюп берсин. Мен дарылатамын, 1 минут дагы бул эме, бул оору жаман десем, ооба, дарылаттым, азыр медицина өнүгүп кеткен деп. Анан бербей атышат, ушундай кылды дегенде Таекем өзү айткан. Таекемдин сөзүн апам далилдеп коюптур да. Себеби апама мен келгенде кече угрожениясында айттым да. Наоборот, силер мусулманчылыкта мага үй кылып беришиңер керек. Эмне үй деп немете бересиңер депчи. Таекем, сен башың иштеби карындашым? Сага эч ким баш, сен өтө мартая турбайсыңбы ануулга тете? Сен мен тарапмын деди. Кичине Кудайдан коркойлу. Өзүңдү колго ал. Бүгүнкү күндө намаз окуп, Кудайдан сурап, ушинтип турасың. Кичине адилеттүү болор. Мен ата энеңе түшүндүрөм. Жездем деле айтат эжеме бир жакшына эле. Ошондо үйдө, кыска айтайын, үйдө эме дегенде дагы Таекем сунуш таштаган. Кол коюп бер көрсөт дегенде дагы эч кандай апаман жооп келбеген. Анан биз мындайча айтканда үйсүз эле калганмын да. Бул жөнүндө үй жөнүндө сөз ачкан эмесмин, 1 жыл болуп атат да. Анан кийин резонанс чыккандан кийин келип, мени расписка жазып бер, блогерден өчүртүр, мынтием деп мен ага макул болбой, ушинткенде анан калчылдап эле туруп бер, макул деп ушинтип мен баягы ямага түшкөндө адам тешик издейсиң да, кайсыл жактан чыгып кетейин депчи. Анан мен бардыгына макул дейин да, булар чыгып кеткенден кийин анан милицияга барып айтайын арыз муунумду деген ой келди. Макул деп дедим да, анан макул сөз бердиң анда, макул деп көнбөгөнүмөн кийин үй менин атымдагы үйдү беребиз, что сен бизге расписка жазып бересиң. Силердин тынчыңарды албайм. Мен үй үчүн ызы чуу чыгарганмын. Мен үй үчүн блогерге чыкканмын. Мен ушундай эркерекмин, мен ушундаймын деп расписка жазып, эми тынчын бузбайм, мына үй эле деп ушул нерсени жабасың депчи. Себеби иним дагы уят кептер менен айтып, кана карасың, алган оозуна батырышынча каякта сүйлөйт, оозун ача албайт. Сен өзүңчө эле эмне керсей атасың депчи. Сенин чөнтөгүңдө 1 тыйының жок депчи. Неге үй берип атасыз апа деп кыйкырдым. Неге үй берип, үйдү сунуштатасың? Анан атам болсо, үй берип сунуштап көрөлү деп кеңешип келбедик беле? Таекең менен өзүнүн үйүн аманатын берип койгула, силер туура эмес кылдыңар дегенден үйүнү берип туруп, анан кой деп кечирим сурап, блогерден эмени алып коелу деп кеңешип келбедик беле? Эмне эле азырынасың деп эметти да. Ал мени бычак менен ошол кайчы балдарым сүрөт тартат да. Анан кайчы ошол текчеде турган экен. Балам айтат, ошону алып чабам деп, анан атам келип тосуп калды дейт. Ошол моментте айтат, балам айтат, энең, сен баягы биологический атаңа окшорсуң го, жасурга. 4 сакалың кичине чыгып калыптыр. Мен турайын, сен ошондо көтүң чыгып кеткичен кылбаган экенмин, до конца өлүп калмак экенсиң. 4 саатта кылганымда да тирүү калыпсың деп ушундай сөздөрдү айтып карасаңыз. Ошондой сөз болот ага. Анан кана эми жогу мен ата энеңиздин көзүнчө эле айтылды. Жолдошум эме балдызына сүйлөп атат, атама жооп берип, ызы чуубуз да. Анан балдарым чуркуруп атат. Анан ошондо ушинтип атам, мен ошол сөздө мен чыдаганым жок. Мен бул сөз өтө ашыкча болуп кетти да. Мен ошентип өлтүрүп койбой беле, анда көк көйнөк кийип жүрө бермекмин. Ыйлап элечи, ушинтип алар деле чыгып, мен аларды шылдыңдаш эмес. Мен чын-чынына келгенде бул нерсени жок, мен апаңыз менен сүйлөшкөндө, мен сиз аны шылдыңдаш эмес деп, бирок мен апаңыздын айтымы боюнча ушундай түшүндүм. Сиз ошол үй маселеси эле, үй талашы эле. Кудай сактасын. Мына биз квартира издеп жүрөбүз, байке. Балдарым үчөө тең температура азыр. Жолдошум азыр чыгып кеткен. Сен салпаңдап жүрө беле, мен бияктан, сен бул жактан, экөөбүз эки тараптан эметпейли, үчөө тең температура болуп калды, ысык өтүп, бул деле жаман ич өтүп жоготпойбосун, деп суранып, мен эркекмин го, мен таап келем депчи. Болгону баягы Бишкекте балалуу, көп балалууну алыш кыйын экен, бул действительно ошентип калып атышат. Анан эми бала мененбиз да, акылга сыйбаган. Анан мен ачуум келди, эмнеге балалууну албайт деп эле агай мен деп. Анан жок, ал эми квартира башка маселе. Ошол бошотуп кетебиз деп биз ошол күндөн тарта апам үй дегенде мына күйөө баласы деле жан чыдагыз, мен интервьюну көрбөйм депчи. Балдардан угуп эле. Мен үй жөнүндө бир ооз сөз кылбадым го. Адилеттүү болуп, алардын барып бетин жулбасам, же бир ушул маселесине келгенде апаңыз мындай деп айтып атат да, мен ушул наоборот, сиңдим Инстаграм аркылуу комментарий жазып атат. Личкама үйдөн чыгып кеткиле, үйдү деле албадың го депчи. Сен оозуң жумулган жок деп, анан кайра жооп кылайын десең өчүрүп коет. Анан өзүмдүн Инстаграмыма өзүм баягы сизге эметкенмин, жарымын киргизип койгом да.
анан баягы эме суроолорду Ушинтип берип атпайбы? атканым катуу тийип калса кечирим сурайм. Себеби бул алдында чыккан видеодон кийин ошол суроолорду элдер да бергиси келип тактагысы келип атат да. Мен ошол Ооба. элдин атынан ошол суроолорду Албетте, берип койгонум туура болот деп эсептейм да. Анан бул апаңыз айтып атат да. Ушул шантаж кылып үй алыш үчүн ушундай баламды каралап атат депчи. Анан эмне себептен деп ойлойсуз? Бул апаңыз Апам балаңызга көбүрөөк тартып, сизге мындай кылышы мүмкүн. мунун Апа деген вроде бы мен менен маек курганда ал айтып атат. Бул менин апамды кызы, бир бул туугандары балам үндөп турат. баарын бирдей жакшы көрөм деп атат. Мен энемин да деп атат да. Анан мен аны Адам сөзү менен айткандан кийин мындай кылган иш аракетинде дагы далилдеш керек да. ал ошол айтып атат, мына далилдеп үйдүн документинен бери алып келип берди. Жок, аны алып келгенден кийин Ал макул алып келип болдум. берсем бизди милицияга салып берип койду дейт. Жок, бул жерде мен Таекеме чалдым. Апама звонок кылып блокко киргиздим да. Ошол 3-чү күнү, тынчымды алган күнү апамдын звоногун алдым. Таекем менен сүйлөшүп калдым. Ал болсо сен эмнеге эле качып жүрөсүң, эмнеге алардан коркуп атасың деп эле болгон нерсени айттым да. Таеке, мени былтыркыдай коркутушуп атат, сиз билбейсиз, мен пистолет менен да коркутуп кеткен. Ушундай десем, акмак адам турбайбы деп, анан ал сен мындай кыл деди. Сен өзүңдүн үйүңө өзүң ээ боло бер. Эч эмеси жок. Сен аны дарылатам деп атсаң, сен иниңдин ишине бул үйдүн эч аракет эмеси жок. Сен коркуп жок, аны алып туруп булар үй үчүн дегенде ызылдап ушинтип мени эме кылышат, жаманаттуу кылышат. Мен булардан корком. Үйсүз калсам да мейли аталай ичсем десем эле болбойт тагам. Мен сүйлөшүп берем азыр апаңа бир ооз сөзүм. Жакшына түшүндүрөм. Сен ошол участковойду ал, милицияны ал деп өзү кеңеш берди. Аласың дагы иниме жазган эмеге үйдүн тиешеси жок деп видеого тартып алышсын деди, далилдеп. Анан ушинтип үй биздин атыбызда эле баласынын ден соолугу деле мынтип турса, анан педофил чогуу барса баардыгын ачык айкын эле бул ишке аралаштырбайбыз үйдү деп жазып берет. Өткөрүп аласың, аны сен сатып үй аласыңбы, коесуңбу, өзүң айтканда балаңды дарылайсың, ал сенин ишиң. Болду, бирок алып кой, сураныч менин сөзүмдү жерде калтырба деди. Макул. Бирок азыр буга макул болбойт дедим. Мен сизге кепил десем, ал менен жок, сен түшүнбөйсүң, сен жаштык кылып атасың деп чалды. Апаман эч кандай отказ болду. Анан кийин Таекем болсо чалсам албай атат деп жарым сааттан кийин чалды. Тагам эмне алдайсыз дедим. Чалсаңыз алды дедим. Мен сизге айттым, мынтип эле уялбай эле айта бериңиз. Бул нерсеге макул болбоду деп. Мен сизге айттым беле десем, деп айтты. Ооба, эми сенин көңүлүңө келбесин деп эметтим эле. Эми кандай кылам, түшүнүшпөйт экен да деп бошонтуп эле. Анан мына дедим, мен даярмын, участковойго чаламын дедим. Барамын, өткөрүп берсе, көрсүн, өзүмдүн үйүм, өзүмдүн ушул балама деп алганмын. Ушул балам ушунун курбаны болуп, мунун үйүн да алып коюп, еще муну зордуктап дагы дедим. Эмне деген азап, макул. Кана дедим. Жооп жок дедим. Анан турсам апам артынан чалды. Чалды эле, мен алдым. Менде дагы тил бар да. Мени атаң сен ушинтип эметип атса, анын кылган мамилелери көдөнүмдө турат го. Мынтип чыгып кет деген нерсеси. Анан мен дагы зырындым. Апа, макул. Биз келдик, кандай сага бирөө акыл үйрөтүп атабы, тиге болду деп апам ушинтип шолоктогон. Мага эч ким акыл үйрөтпөйдү деп кыйкырып үнүмдү бийик кылып эле айттым. Жетсин мына, түшүнбөй атат апам деп. Апа, милицияны чакырып, ушундай милициянын курчоосунда өз үйүм ал десем, уже сөзүңөн ушул сөздү кандай өз үйүң? Менин үйүм ал деп сөздү кыска кылып эле, менин үйүм ал, сага берейин деп ушинтип атсам, сен өзүң качып атасың, андай мындай дегенде анан мен болду апа, токтотойлу дедим. Мага үй керек эмес дедим. Апа ушинтип бир сөзгө 1 жыл келбедиңиз дедим. Дагы эле ошо кайын, мага сиз беспокоить этпегиле, мен сүйлөшпөйм силер менен. Мен 156 жолу сүйлөшүүгө келдим, бирок силер тараптан мени ар дайым мынтип кыласыңар, кереги жок деп ызырынып туруп өчүрүп салгам, блокко киргизип салдым. Анан ошентип кетишти. Алар ушул нерсени мени баягы биринчи этапты колдонушту да, мен макул болбогонуман. Анан үйдү сунуштайлы деп, анан мен ситуациядан чыгып кетиш үчүн макул деп чыгардым. Анан ал аэропорттон келип кармап отуруп, анан мени тынчымды алып, келип алып, анан сиңдим, үйүм карабайбы? Анан тигиндей холодильнигинде эчтекеси жок экен. Андан көрө аш кылганга да эмеңер жокпу? Аш кылып күтүп албайбы? Үй берип атабыз биз. Кудайга шүгүр деп эми анын өзүмө деле айткан сөзү болду. Көңүлүмдө турбайбы байке? Бир бооруң ушинтип турса, атенең анан интернетке чыгып алып, суунун ар көзүн өтүп алып туруп, башкача сүйлөп эле ушинтип. Мен атенемди түшүнүп турам, мунун артында энем турат. Мага пистолет такаган, ал реальный жашоодо пистолетми, мен билбейм да, ажырата албайм. Же игрушкабы, пычак такап ушинтип коркуткан. Анан атенемди коркутпайбы? Мен ошон үчүн атенеме мындай болуп калгандыгын мен даже энемен дагы көрөм артында депчи. Мисалы, жок, мен апаңыз менен маек курганда апаңыз
ушул үйдү чындап эле өткөрүп бергенге чын жүрөктөн даярдыгын билгизди, мага билдирди. ооба, бирок расписка талап кылып атат. Байке расписканы мен жазганга макул эмесмин. Эмнеге мен расписка, мен алардын тынчын албасам, даже үйүмдү алып койсо деле бир жыл мурун үй деп бир ооз ачпасам, анан кийин сен интервью бергенден кийин, интернетке чыгып кеткенден кийин үй берели деп келгендиге деле мисалга кылкысы. Апаңыздын коркунучу мында болуп жатат. Жана сиз милиция менен келип расписка жазып, жана милиция менен келип үйдү өткөрүп алам дегенде, апаңыз башкача ой кетип атат. Чындап эле иним, балам күнөөлүү болуп, ошону биз типа ушул үй берип оозун басып аткандагыдай кылып кабыл алдыртып койгусу келип атат деп, ал сизден шек санап, ошондон баягы кетип калганын билдирип ушул жатат. нерсени эметип аткан ал иним, баардык нерсени эметип аткан себеби иним расписканы как положено гана жазбайт экенсиң, көрөсүң, жазасың, сен үйдү ала атпайсыңбы деп эле. Ошентип мен өзүмдүн үйүм деп экөөбүз баягы тартышып урушуп атканыбызда Расписканы ошондо сиз жазып бер дегени, мындайча айтканда мен мошенникмин деп жазып берип атабы же кандай? ооба, мен ушул нерсени атайын ысычу чыгардым, менин үйүм эмес эле, инимдин үйлөрүн мен талашып атамын деп жазып беришим керек да. Көрдүңүз, тынчын албайм деп, мен тынчын албайм деген сөздү адам тынчын алганда ошол сөздү жазабы? Мен эмне кылып тынчын алдым дедим да. Иним ушул нерсени жазасың. Ушуну жазгандан кийин биз эме интернетке чыгарабыз да. Ошол сен тынчың албаган, сен караланып калганга чыдайсың. Эми сен чыктыңбы депчи. Сен мажбур түрдө мен деле адаммын да. Анан мен үй үчүн ушинтип мен үй үчүн бир жыл мурун бул нерседен баш тартканмын. Анан кийин мени мажбур кылып атса, өлсөм өлүп кетейин, билгенин кылсын дедим да. Бул нерсеге до конца турам депчи. Анан бул сиз менен маек кургандан кийин мен ушул короткий видео тартып укук коргоо органдарына кайрылуу жасагам, аны көргөнсүз, билесиз. Анан укук коргоо органдарынан, ошол Оштун укук коргоо органдарынан ошо официалдуу түрдө жооп алдым да. Бул иш боюнча кылмыш иши. Аны ким берди сизге? Кара Суу району бердиби, Ош бердиби? Оштон берди го дейм. Ушу жакшы элесимде жок, азыр карап көрүшүм. Оштон берген болсо, бала иним дагы айтып атпайбы? Оштун УВДсына акча берип койгон деп бизди ушинтип каралап атпайбы депчи. Мен Оштун УВДсу, мен Ош жөнүндө сөз айткан эмесмин да. Бул жерде Кара Суу жөнүндө болуп атат. Анан ошенткенде деле таң калдым. Оштун эмне күнөөсү бар? Ошко барып мен жазбасам, эч кандай, алар деле билет. Эми район, мен өзүм жеке оюмда, район эми отчет тапшырса керек да, ушундай нерсе келип атат, кагаздардычы Ошко тапшырып, Ош Бишкекке тапшырат, столица дегенде мен өзүмчө ойлоп калдым. Сайтка дагы коюптур, ал комментарийда таштаптыр, Оштун УВДсубу, МВДсу эмнеси билбейм. Бирок мен ал жерде ушинтип жазылып турат. Бул чындыкка дал келбеген маалымат деп. Эми баягы суд экспертизанын негизинде, ошондой отчет баргандан анан бул эмне мындай чыгып атат, актеп келбеди беле, эмне ызы болуп атат деп, ал өзүнө болгон баягы защита катары койду окшойт. Мен өзүм жеке оюм, баягы эки мамлекет согушуп атса, ортодо өзүнүн танкасын каратып коюп койгондой эле, чтобы Ош, биз тазабыз, бул жерде эч кандай биздин реакциябызды билдирип коелу, бизге ушундай эле маалымат келген, бул кыз бизге келген эмес дегендей эле эме таштаган го деп. Чындыгында Ош эмеси жок да. Дегенде эмес. Баягы эми бул милиция кызматкерлери да мыйзамды тебелеп аттап өтүп кете албайрын, билесиз да. Алар эми только мыйзамга баш ийет, мыйзам чегинде да. Анан булардын кылмыш ишин токтоткондун негизи ушул сиздин балаңыз, кызыңыз таза деген суд медэкспертизанын жыйынтыгы себеп болгон дейт да. Эгер таза болсо, мисалы таза деп атат да. Экспертизада айтып турат, шизофрения деген направление, анан бул нерсе трешина деп турат. Ал трешинанын апамдын өзүнүн немеси, ушинтип коебуз деген ал сөздөрү го. Бирок ал жерде трешина экендигин хирургтар деле көрүп турат да. Анан кызым трешина эмнеден пайда болот деп, балким ошол сизге ошол акылатчандар айткандыр. Ал эми акылатчандар айтканда, хирургтар ошол жалга алып барганда баладан бир ооз эле сураптыр. Мен убакыт өтүп кеттир да, ошол моменттеги эме жакшыраак болот депчи. Себеби ал жерден улуу сара чыгат да. Улуу сара чыгат, анан баягы өспүрүм болсо, эми бала өзү айтып турат го депчи. Бала айтса калп айтпайт карындашым деп. Эки эле сөз айтты. Трешина деди. Трешина болгондугу анык деди. Көрүнүп турат. Свечка маз жазып берди. Сокулук дагы. То есть демек сизге ошол жалдан андан бери маз жазып коюп буга зордук болгон деп ошол врачтар айтып атат. Ооба. Сиз ошолорду жазып берген кагазды, ал кагаздардын немесин мен көчүрүп алып аптырмын, сокулуктун экспертизасына барып тапшырганмын. Ошол эми өтүп кеткен бул деп адам көз жумуп койбош керек да. Жок, туура, мен сизге кошулам. Негизи эле эч бир жаш бала зордук эле эмес, негизи эле зомбулукка кабылбасын дейт элем. Мен ошол пикирдемин. Негизи эле аял заты
аталар, апалар эми көрүп атасыз, ат учурлар ушундай үй бүлөлүк зомбулуктар көп кездешип атат. Ушундайларды алдын ала алсак деген үмүттө ушундай видеолорду тартканга аракет жасайм да, бийлик өкүлдөрүнө жеткизгенге, ата энелерге жеткизгенгечи. Анан мен ушул жерине келип токтолгум келип атат да, бул экспертизада ушул айтып атыптыр да. Сиздин ушул кызыңыздагы, балаңыздагы таза деген жеринен мен ушул жерден сизге бергим айткым келгени, Кандай апаңыз да айтып атат эми азыр суд данный время Бишкектен кылсак, чыккан суд. конечно, мен алдынан бери дарылап атам балдарымды. Мен өзүм акушерскийни бүткөнмүн. Мен акушерскийни бүткөнмүн, гинекологическийди бүтүргөнмүн. Мен кызымды карадым эмес, карабадым эмес, карадым. Мен таза пальцамды тыгып, инструмент тыгып караганым жок. Бирок мен сырттан карап туруп эле анын аракетин, себеби адам төрөгөндө лобок разрыв кетет. Сырттан, наружный. Уже мен наружный разрывын көрүп туруп эле мен өзүм баа бердим да. Анан уже мен баягы кызымды кыйнап, суроолорду бергим да келбей, аны кыйнап эметкеним жок, себеби бул оор да. Бул өтө оор. Демек бул боюнча билимиңиз бар. Албетте, мен эми дипломумду жыртып, далилдеп, ыргытып ачуулансам да болот. Ал жерде Кыргызстандын республиканын эмеси бар. Мамлекетиңди сыйлабаган менен барабар го, мисалга. Мен окубай гана өлөйүн, өрттөймүн депчи дипломдун жанында чыктым. Дипломдон эмне күнөө? Ошон үчүн бүгүнкү күнү акушерскийде акушерка болуп иштебей аткан болсом дагы мен восточный медицина тармагында көп жыл иштедим. Азыр медицинадан албетте балдарың ооруп турса, сен официантка болуп деле иштей албайсың азыр. Кантип чыгып иштейсиң? Бардык нерседен баш тартып, 3 баламды карап эле үйдө отурам. Мындай ооруп турган баланы кантип таштап кетесиң? Ошон үчүн билимим бар. Бизге Айсулу Капаровна акушерскийден Субанова Аида деген мугалимдер берген, эң мыкты, кызыл менен бүткөн мугалимдер берген. Кулагыбызга куюп, адамдын өмүрү менен алышпагыла деп аябай сонун тарбиясын берип, Бишкектен окуп, чоң мугалимдер бул жөнүндө биз ал тармакта эмес, башка тармакта кетсек дагы, кичине болсо дагы билимибиз бар. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн ал нерсени мен сырттан карап туруп эле билдим. Сыртынан наружного лобок айтып турса, мен эмне кылам? Качан гана аял заты төрөгөндө гана, баланын башы чыкканда гана разрыв кетет. Аны жөн ушундай класс аракет кылган. Мен айтайын дегеним мындай болуп жатат. Азыр эми жанагы укук коргоо органынын кызматкерлери акча алды, же андай мындай деп. Мен колум менен көргөнүм жок. Бирок ал энемдин сөзү. Ал энемдин сөзү. Себеби буга чейин баягы макул деп коркутканда макул деп жапкыла деп. Алар керек болсо сен кредит алып, жолдошуң кредит алып, сен жапкының деген сөзү да болгон да. Анан мен эмнеге жабам? Мен эмне жабам? Жаба албайсыңар, колуңардан келгенин кылгыла деп кыйын болупчу. Мыйзам деген карайт деп эле өзүм ишенип алыпмын. Бирок азыр ошондо сиздин ишенбестигиңиз ушул укук коргоо органдарынан болуп жатат, ошол кара сунук. Ишенбестигимдин себеби укук коргоо бул бирөөнү көчөдөн бир уруп, бир сабап эле кетип аткан жок да. Бул деген өтө чоң бир одоно көрүнүш болуп атат да. Бул кичинекей өспүрүм балдар, анан мени да коркутуп атат дегенмин да. Ал менин дагы өмүрүмө биз мен 3 балам менен кошо, өзүм менен кошо ошондой класс аракет качан биздин ушундай асылып калып, мен колумда өлүп кеткенимди гана карайбы. Ата энемди чакырып, мени чакырып, энимди чакырып, ушул нерсеге ушундай деп айтыш керек да. Айтып деп токтом деген болуш керек экен. Мисалга, бул нерсе мынаки, токтом чыкты, ушундай далилдеп, көрсөтүп, балдарды бул жерде бир нерсе урдап коюп аткан жок. Мисалга, балдардын өмүрүнө мына психикалык жактан мен эмнеге бир жылдан бери каражатым болбогондугу үчүн бара албай атам да. Жолдошумдун тапканы алакы эмгеги менен кара нан жейби, мисалы кара нан жеп жүрөт экен. Багып атпайбы? Карасаңыз эми ошодон ашынып бара албайт. Ошону мисалга кепилин алып, карасаңыз жазасын алыш керек да. Байке бир сөз менен айтканда жазасын алып, балдардын ден соолугу кандай деген бул кичинекей бөбөктөрдө, кара көздөрдө эмне күнөө? Туура, мен сиздин ачууланып атканыңызга, бул эмоцияңызга туура эле түшүнүп жатам. Себеби балдарга переживать этип атасыз. Мен айтайын дегеним, баягы укук коргоо органдары бул нерсени карабай атат деп эле билем. Мына мен сизге башка дагы бир жагдайын айтып коеюн. Укук коргоо органы бул мыйзамды эч качан тебелеп кете албайт. Алар ошол мыйзамды көзөмөлдөй турган органдар да. Мыйзамдын чегинде гана иштей турган орган деген. Анан булардын колуна ошол суд медэкспертизанын жыйынтыгы келип атыптыр да. Балдар таптаза дегенчи. Анан демек башы дагы таза чыкса, анда мен эч кандай Кудайга шүгүр дейт элем. Башында эмне чыгып атат? Эми башын эмнеге башынан сабап атса, адам ыдык одоно иштеп кыла берсе, андайлары чыкканбы? Зомбулуктун анын мектебинен ал жерде айтылган арызымды толук Кара Суу районунун милициясы толук окусун.
ал жерде балдарымды мектептен алып алып, гаражга алып барып, эмне иштерди жасап, башка жериң көгөрөт деп, ремень менен башына сабап, башыңды тос деп, наркотик жөнүндө сөз болуп атат деп, буда нарко бизнес бекен же наркотик жөнүндө балдар сүйлөп атат деп, аны текшерсин. Эмнеге наркотик дегенде адам, милиция кызматкерлери изилденип атат го. Балдар айтып турат, неге ал жагын карабайт? Анан мейли баардык нерсени таза деп өтүп кеткен окуя экен, жакшы болуп кетсин, нур үстүнө нур. Баланын ден соолугу сабап, эмнеге мээсинен үн чыгат? Өзү сүйлөсө адам эмнеге иногда ооруп калат, өзүм билбейм. Неме карындашым, мен сизди толук эле түшүнүп турам. Сизди чындап эле түшүнүп турам. Көйгөйүңүздү. Баягы сиз ишенбестикти ошол кара суунун укук коргоо органдарына ишенбестик көргөзүп, сиз алардын үстүнөн азыр арыз жаздыңыз, калп айтпасам? Жок, мен жаза элекмин. УКМКга арыз мен жаздым дедиңиз. УКМКга барып ушул нерсеге адилеттүү чечим чыгарсын, карап бериңиз деп сурандым. Ооба, албетте. Ошол кара суунун кызматкерлерине ишенбестик көргөзүп атасыз ошону. Туура эле түшүнүп атамбы? Иштебегендигине, ооба, иштебегендиги көрүнүп турат. Себеби бүгүнкү күндө дагы иним жок, мисалга үйдө. Милиция барып атат, участковый барып атат, эмнеге жок? Участковый барса, кызым жинди болуп калган, интервьюда айтып атпаймынбы жинди деп, келе бересиңерби десе. Эмнеге инимди кармай албайт? Ошондо да кармаган эмес. Эмнеге босоого аттап барбайт? Алар мага байланышка чыккандан көрө, ошол ишти кылган адамга ошого байланышка чыксын, ошону келтире алсын, ошону милицияханага алып келе албай атканын азыркы бүгүнкү күндө да күбөсү болуп турам го. Жок, туура эле түшүнүп атам сизди. Бирок ошол иштебегендик болот, блогер баке. Суд медэкспертиза деп ойлоп элесизби? Суд медэкспертизадан. Экспертиза эми баягы көзүң менен даана көрбөгөндөн кийин мындай деп айта албайт экенсиң, анын укканымды. Себеби экспертизанын оозун жапса ал кага сүйлөйт дегенде адам түшүнөсүң да. Экспертиза менен анан муну менен бир тыянакка келиптир дагы, ушинтип жаптыр да. Себеби иним мен Кара Сууга барып келгенден кийин жолдошум иште болгон. Сизге азыр айттымбы, айтпадымбы? Үйдө болгонунда кызым мектепте болгон, балам, чоң балам, кичинекей баламды карап үйдө тамак жасап атсам, кыштын күнүндө келип коркутуп кеткен. Сен милицияларга жолобогун. Сага 10 миң, 20 миң менен жабыла турган нерсе эмес. Бул чоң сумма менен жабыла турган нерсе депчи. Сен барбагын депчи. Ушинтип айткан. Ушундай мына азыр айтып атасыз, бир нерче жолу коркутуулар болгон, ошол ини тарабынан деп атпайсызбы? Анан бул иниңиз сизди коркутуу аракеттерин кылганда укук коргоо органдарына кандайдыр бир билдирүү кылдыңыз беле? Даже жолдошум айтканым жок. Мен ошончо балдарымды дайым неге мага убагында айтпадыңар деп сурай берчүмүн. Бай иним ушинткенден мен сурабай калдым, мен түшүн. Себеби мен да коркуп калдым. Сизге биринчи интервью берип атканда дагы калчылдап калдым го ошороктоп. Мен ошол күнүм эсимден келип кетти. Мен анда өзүңүз жакшы билип көз жашыңыз улам төгүлүп аткандан чындап эле суроолорду бере албай калгам. Себеби бул ретте иниң ошенткенен коркуп калат экенсиң. Кадимкидей сен чүнчүп жашоодон үмүтүңдү үзүп калат экенсиң. Эми бүгүнкү күндө күч топтоп өзүм мен үйгө кирип, ини болуп, көчөгө чыгып, эркек болуп, акча таап, балдарымды жалгыз бой кезимде бакпадым беле депчи. Аял киши болсом дагы эркектей өмүр сүрбөдүм беле. Мындан ары дагы эркекче өмүр сүрөм деп өзүм чечтим. Мейли атып кетсин. Мейли өлтүрүп кетсин. Колумда өлсөм өлөйүн депчи. Неге блогерге чыктың? Башың иштеби? Неге чыктың? Уят көп менен айтат. Карасын гана, чакыр, Карасын колуңан эмне келет? Карасынын милициясы Даниярыңбы, хуярыңбы деп. Уят. Мына оозуман чыгып кетти. Чакыр деп атат. Мына ошол азыркы күндө да чакыра албай турат го. Ошол иштегени. Мен милиция болсом, мен ит менен болсо да, жердин түнүн болсо да таап келет элем. Демек сиз ошол сизди каралап атат деп эле түшүнөт экенсиз, Албетте. Мен ошон үчүн мейли караласын, ата энем айтсын, кара десе да кара болуп калбайм. Алар колдон келишинче ютубта өчүртүргөнгө аракет кылып, колдон келишинче милицияны жаап, колдон келишинче эмнени жабыз, мен колум көзүм менен көрүп, колум менен кармаганым жок. Бирок ушундай аракеттерди жасап аткан болсо, биз ютубта эч качан өчүрбөйбүз. Ошентип аракеттерди жасап аткан болсо дейм да, колдон келишинче баланы алып калганга аракет кылып атат. Себеби өздөрү айтты да, бул статья жаман экен, бир туугандарым да айтып атат, ал жакта балдарыңды кандай кылган болсо ошондой кылат экен депчи. Иним өзү дагы, мен петух болом. Петух болом, сенин башың иштейби? Мен ошон үчүн сени өлтүрүп, мен ошого кирбей турдум да, булардан качып калганымдын себеби ошол да. Үйүмдө тынчымды деп арыз жазып, кетсин, үйүмө бара албай атам деп арызданып келдим. Статья мага жакпай атат. Кирип кетишимди билип турам, кирип кетсем, сени өлтүрүп туруп, анан кийин кирип кетем деп атпайбы? Таң калдым да. Анан коркпоймун. Бир башка бир өлүм. Балдарымды аманат кылып,
мейли кичинекейимди карасын, жолдошума аманат кылып кетем. Өлсөм өлүп кетейин, көкүрөгүмдү тосом. Блогерге чыгасың, интернетке чыгасың, журналистке чыгасың, эмне кылса келип өлтүрсүн, өлсөм колунда өлүп кетейин. Сиз айтып жатпайсызбы аягына чейин барам депчи. Анан бул жана апаңыздын айтышы боюнча сиз каралап атат деп жатат да. Мен эми баягы ачык сөз айтканда билбейм. Кимдики чын, кимдики жалган. Ошон үчүн баягы элдерге жеткиликтүү кылып тартып бериңер деп жазап жатам. Укук коргоо органдарына дагы жетсин депчи. Анан сиздин талабыңызды ушул бийлик бутактары, тиешелүү кызматкерлер көрүп, ушул сиздин талаптарыңызды аткарып, бул ишти кайра башынан териштирип баштаса, сиздики жалган болуп калат деп коркпойсуз, Сиздики чын деп эле эсептейсиз. Ооба, мен 100% ишенем. Балдар айтса эч качан калп айтпайт. Бул бейишиттанган бөбөктөр жалган сүйлөгөндү кайдан билсин? Бул нерсеге 100% ишенем. Эч кандай коркпоймун. Мен бир жараткандан корком, пендеден коркпойм. Демек сиздин талабыңыз? Менин талабым адилеттүү чечим чыгарышын каалайм. Мен ушул нерсени талап кылам. Жазасын алсын. Бүгүнкү күндө менин дагы өмүрүм кооптуу болуп турат да. Бул ишти кылгандан кийин кичинекей балдарга колу тийгенден кийин ушул нерсенин жазасын алсын. Ал статья оорбу, жеңилби, ал мага кыпындай кызыгы жок. Ар бир адам кылгандан кийин жазасын алыш керек. Биз мыйзамдуу өлкөдөбүз. Биз адамды бир кагып силкейип, сөз менен эмес, бул акылга мен балдарым айтып бергенде мен ошол күндөн тарта көз жашым мен токтой элек. Мен ошон үчүн башымды балдарым үчүн саямын. Адилеттүү өтүп кеткен окуя деген сөзгө мен ага келишпеймин. Мен эч качан келишпеймин. Бүгүнкү кечеки, ал бүгүнкү аракетибиз эртеңки күнгө жооп берет да. Ошол кылган иштери бүгүнкү күндө жообу болуп, менин балама эмнеге направление берет? Мен аны эмне эжеден суранып алыптырмынбы? Же направление бериңиз деп алыптырмынбы? Направленияны кайра берип жатты деген. Бүгүнкү күндө өзү деле баланы көрсө ошол картина психикалык жактан жабыркагандыгынын белгиси болуп турат. Баскан турганы, ал күндө эле ооруп калбайт. Бир жумада бир, 15 күндө бир козголуп калат. Балам ботом деп. Ал мен баламдын ооруп калганына карабай чыдабастык кылганым эмес. Мен адилет издегендигим, башкаларга сабак болгондугу, башкалар үлгү болсун. Ушундай нерсе чыкты эле, тийишпейин деп тийише турган балдар дагы кой, бул нерсе өтө жаман оор статья экен, билсин, жооп берсин. Сенин колуңан эч нерсе келбейт деген мына келбейт деп чүнчүтүп ушул нерсеге алып келип акыры мага кол сала баштатат го. Сиз кайдан билесиз? Мага кандай мамиле, сиз ал жерде турбадыңыз го. Мисалы эл көргөн жок, жолдошум да көргөн жок. Ал мени кандай кылган? Керек болсо сени дагы ушинтип коем деп. Мен до сих пор ошол эмем бар. Кийимим бар. Ушинтип жыртып, сабап, таш менен башыма урупчу. Сенин керек болсо ушундай кылып коемун, бутумду жала депчи. Эми ушинтип бир боруңан угуп турсаң, сенин башка жериң, уяттуу жериң, бутун макул, мен милицияга барбаймын, макул деп. Акыры адам кантип айтканыңды да билбей калат экенсиң. Анан сени ата энең жок деп сүттөн ак кылып ушундай кылып атса. Кана? Адилеттүү иштегени азыр бүгүнкү күндө өзү далил болуп турбайбы? Участковый алып кетип атабы? Жаңарыктын айыл өкмөтү, айыл башчы карап атабы экен ушул нерсеге? Ютубтан көрүп атабы экен? Барып атабы экен? Барса деле апамдын сөзү даяр. Сизге дагы баардыгын ишендирип, айылды ишендирип коюп атат, анан бир айыл өкмөттү ишендире албайбы апам? Колдон келишинче баласын актап атат. Ой, кой, мынтип алайлы. Мен анын баардыгын башыман өткөрдүм го былтыры. Мен ошон үчүн коркпоймун. Адилеттүү чечим чыгарышын каалаймын. Жазасын алсын. Мен дүнүйө сурабаймын. Мага үй керек эмес. Мен өзүмдүн үйүмдү алып койсо деле керек эмес.
Биз 2 метр жерге барабыз. Биз да өлүп кетебиз. Ата энем да өлүп кетет. Балдарыбыздын балдары калат. Ал үй менен эч нерсе биздин үйүбүз көрдү. Ал жакта биз өмүр бою уктайбыз, уйкуга тоебуз. Ошол биздин үйүбүз. Жашоо өзү квартира болуп турбайбы? Квартира издеп жүрбөйбүзбү? Мына ошо чыгып кеткиле деп чыгып кете атпайбызбы? Ушул нерсеге жазып бербесең деп айткандыгы үчүн ушул далил эмеспи чыгып кетип аткан? Акыры туруп турсам болот эле. Кызым окуп атат. Окуп турса болот эле. Жок дегенде 9-ду бүткүчө окуп турса болот эле да. Кыйналбай, мисалгачы, квартирага деле азыр очойгон акча 30 000. Ошол акчаны балдарыма эт жедирип турсак болобу? Өз энеңден, атаңдан ушундай кепти угуш бул өтө оор. Ал деген сөз өз перзентине бошот деген сөз. Бул нерседен тыянак адам түшүнүш керек да, нормальный адам түшүнөт да. Өз энеңди, өз атаңды кантип жакадан аласың? Бул дүйнө өзү квартирант болуп атпайбызбы? Убактылуу дүйнөдө чыгып эле кетели деп издеп атабыз, чыгып кетебиз, колдон келишинче чыгып кетебиз. Мага эч нерсе керек эмес. Мага адилет керек, чындык керек.